Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн болуп өткөн окуялар менен тааныштырабыз. Президент тез арада өкмөттүн курамын түзүүнү тапшырды. Эми премьерликке ким жарайт деген суроо коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. 11 каналда коомчулук сунуштап жаткан саясатчылардын бейнесине көз жүгүрттү. Ал арада укук коргоочулар чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан маалда митингге чыгышты. Алар Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарынын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтышууда. Ал эми жер көчкүдөн запкы көргөн Сузак элине жардам берүү уланууда. Учурда ондогон түтүндүн көчүрүү маселеси каралууда. Биздин каналдан которулбаңыз, ал дагы мүнөттөрдө мен Назика Атамбекова толугураак айтып берем. Адегенде Сузакта болгон сел каптоонун кесепети туурасында бир жума ичинде 2 ирет жер көчкүнүн запкысын көргөн Сузактагы 64 үйдү көчүрүү зарылдыгы айтылууда. Эске салсам, Кызыл Туу айыл аймагында жүргөн жер көчкү 30 000 чарчы метр аянтты басып калган. Ошондой эле Алчалуу айылына келген 3 электр мамычалары жабыркап, 31 кожолук убактылуу электр энергиясыз калган. Ошондой эле жер көчкү жайытта жайылып жүргөн 5 бодо малды жана 19 түп теректи басып калган. Кооптуу жерде жайгашкан 2 үй бүлөнү башка жайга көчүрүү боюнча жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан эскертме берилди. Ал арада бир катар укук коргоочулар Ак үй алдында митингге чыгышты. Парламенттин профилдик комитетине чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан маалда акцияга чогулгандар мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарынын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтышууда. Ириде жарандардын эркин жыйналуу укугу бузулат дешет укук коргоочулар. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорунда чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атоо сунушталат. Укук коргоочуларга көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Надира Нурматова жана Нуркамил Мадалиев иштеп чыккан. Укук коргоочулар буга чейинки чакырылыштагы депутаттар иштеп чыккан долбоорду эми 6-чыгарылыштын депутаттары эч талкуулабастан күн тартибине алып чыгуусун туура эмес дешүүдө. Жаңылыктарды улантабыз. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин жана өкмөттүн отставкасы тууралуу жарлыкка кол койду. Сариев өткөн жылдын 2-май күнү өкмөттү жетектеп баштаган. Ошентип ал болжол менен 1 жыл премьер-министр милдетин аткарды. Сариевдин ишмердүүлүгү жана кийинки премьерлик креслого келет деп жаткан талапкер туурасында кийинки материалда сөз болот. Көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында 26 өкмөттүн башчысы болгон. Алардын санын толуктап 27-чи болуп Темир Сариев ордун бошотту. Өлкөнүн биринчи өкмөт башчысы Насирдин Исанов болду. СССРдин инженердик академиясынын академиги 1991 жылы 21 январда бул кызматка дайындалган. Бирок өкмөт башчы кызматында туруп автокырсыкта каза болгон. Премьер-министр кызматын эң көп убакытка аркалаган Апас Жумагулов болду. Кызмат ордунда 1993 жылдан 1998 жылга чейин иш жүргүзгөн. Ошентип ал өкмөттү дээрлик 5 жыл башкарган. Кыргызстандын тарыхында бир күн гана иш алып барган өкмөт башчылары да болгон. Мисалы, Алманбет Матубраимов 1993 жылы 13 декабрдан 14 декабрга чейин премьер-министрдин милдетин аткарган. Борис Силаев бул кызматта 2 күн болгон. Ал 1998 жылдын 23 декабрдан 25 декабрга чейин кызмат өтөгөн. Буга салыштырмалуу алы карашы көбүрөөк турду. Ал 2012 жылы өкмөт башчылыгына келгенден 4 күн өткөндөн соң анын ордун Жантөрө Сатыбалдиев ээлеген. Бул жолку премьер-министр да 1 жыл айланбай ишин тапшырууда. Сариев өкмөт башчылыкка келгенден кийин бир топ өзгөрүүлөр болду. 12 августта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин толук мүчөсү болду. Ошондой эле өкмөт бул мөөнөт ичинде бир катар демилгелерди көтөрдү. Алардын айрымдары коомчулук тарабынан колдоого алынса, айрымдары сынга кабылды. Балыкчы корумду автожолун курууга өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерүүгө алган депутаттык комиссия Сариев кытайлык компаниянын кызыкчылыгын сүрөгөн деген айыптар койгон эле. Бирок өкмөт башчы бул айыптоолорду четке кагып, анын жакындарынын да бул тендерге тиешеси жоктугун айткан. Ошентсе да өкмөт башчынын отставкасын ушул тендер чуусуна байланыштыргандар көп болууда. Кыргызстандын мыйзамына ылайык премьер-министрдин кызмат ордуна талапкерди дайындоо үчүн президент тарабынан премьер-министрдин же өкмөттүн кызматтан кетиши кабыл алынган күндөн тартып сунушталат. Өкмөт башчынын кетери бир нече апта мурда айтылып, ордуна ким келери да талкууланып жаткан. Талапкерлер катары президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Сооронбай Жээнбековдун, биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевдин, социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун жана башкалардын атын атап жатышат.
Ошол эле кезде отставкага кеткен өкмөт жаңы министрлер кабинети куралганга чейин милдетин аткара берет. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, президенттин жарлыгы кол койгон учурдан баштап күчүнө кирди. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы. Өкмөттөгү өзгөрүүлөр премьер-министрдин отставкасынын айланасында экспертинде пикирин билүү максатында биз 11 каналында саясий илимдердин кандидаты Кубатбек Султанбековду чакырган элек. Куш келипсиз. Биринчи эле суроо мына балыкчы коомдуу жолун куруу боюнча өткөн тендер көптөгөн мыйзам бузуулар менен коштолгон депутаттык комиссия айтып чыкты. Депутаттар Сариев тендерге Кытай компаниясынын кызыкчылыгын сүрөгөн деген айыптоолорду коюп, мындан кийин эле өкмөт башчысынын отставкасы тууралуу имиш кептер тарап, анын чынында эле Сариев кызматтан чегинип отурат. Ушул тендер чуусу Сариевдин отставкасына болгон бирден бир мамиле деп ойлойсузбу? Эми өзүңөр ошол 5 жылды карап көрсөк, 2010 жылдан баштап карап көрсөк, эсиңерде белеби, Бабанов премьер-министр болуп жүргөндө да ал деле ушундай иш менен кеткен да, өзүңөр билесиңер да. Анан эми жерде дагы киши ошогондо нерсе болуп атат да. Бирок негизи мен муну ошон менен таянганга болбойт, эмне иштегенде чечим дагы жок. Бул парламенттик комиссия түзүлгөн, бирок анын жообун дагы элге айтты элек. Эми азыр информацияны алып калганда булар ушул 6-күнү келип ошол комиссия мүчөлөрү отуруп алып ушундай чечим чыгарып коюптур да. Эл уккан жок, журналисттер деле өзүлөрү деле болуптур да. Эми күтүп туралы, күтөлү эмне деп чыгат. Эми болуп биздин премьер-министр Сариев ал да өзү айтып кетпеди. Мен тынч болуш үчүн өзүмдүн ордумду бошотуп берем, бирок мен деген акмын депчи. Анан мен өзүм дагы колдоном, мен ак үчүн мен аны далилдеп берем дегендей сөз болду да. Сариевдин өкмөт башчылыктан кетишине ким кызыктар болду жана бул кайсы күчтөр үчүн керек болду деп ойлойсуз? Ким билет, өзүңөр билесиңер, бизде жакында эле Жогорку Кеңештин депутаттары жаңы эле шайлоо болушпады. Анан мен ойлоп атам, жаңы күчтөр келди, жаңы кызыкчылык боло баштады. Балким ошол жактан бери кызыкчылык болуп туруп, анан бул киши уже кереги жок болуп калгандай болуп дегенде ойлор болуп атат да. Сариев эми кетти, бул бийлик сересинде жана экономикада эмне өзгөрүүлөргө алып келет, жыйынтыгы кандай болот? Негизи бул кишинин, бул команданын деп коеюн, өкмөттүн өзүнүн бир пландары болгон, иштери болгон да. Эми ошолорду бүтүрүп кетсе жакшы эле болот эле деп мен ойлоп атам да. Ошондой болсо керек деп. Эми ким билет, жаңы премьер-министр келсе, жаңы өкмөт келсе, балким алардын өзүлөрүнүн планы болуп турган кайра баштаса, негизи коом, мамлекет биз андан уттуруп атпайбызбы? Негизинен өкмөт башчы жана өкмөттүн ишин кантип бааласа болот? Алар алдыда койгон милдеттерин аткарып атышкандыктарын кантип аңдайбыз? Болбосо өкмөттү жасаган ишин эмес, интрига менен эле кызматтан кетирсе болот деген жагдай түзүлүп калып жатат го. Негизи эми өкмөткө баа берген бул кичине азыркы убакытта кичине оорураак болуп калды да. Негизи эми биринчи мындай коомдун мнениясы бар деп ошонун жагынан карап көрсө болот. Мына азыркы убакта эл кандай карап атат, мунун ишин, лично ушул лидерлик катары премьер-министрдин өзүнүн кылган ишин, сүйлөгөн сөзүн, ошол жагынан карап көрсө болот. Негизи эмне бул правительство коалиционный, муну деген Жогорку Кеңеш депутаттары фракциялар түзгөн. Алар ошолор эле негизи оценка бериш керек да, жакшы иштедиби, жаман иштедиби. Бирок кызык нерсеси мындай болуп атпайбы? Өзүлөрү эле премьер-министрди коюшуп коалицияны кайра эле өзүлөрү эле алып атышпайбы? Жакшы иштеттирбейчи? Кызыгы ошол болуп атат да. Рахмат сизге. 11 каналында кызматын жайыштырган өкмөт башчынын айланасында эксперт Кубатбек Султанбеков менен баарлаштык. Сиздер болсо кийинки берүүбүздүн бөлүгүн бул кабарлар менен таанышасыздар. Жанкештилер кол салган Орусиянын түштүгүндөгү Ставрополь шаарындагы полициялык пункттагы окуя боюнча тергөө башталды. Каза тапкан же жаракат алган эч ким болгон жок деп айтылганы менен айрым маалымат булактары 4 жанкештини полиция жок кылганын маалымдоодо. Ошол эле маалда Москвада Владимир Жириновскийдин эстелиги тургузулду. Жириновский өзү 3 метрлик скульптураны адамзаттын эсине кала турган окуя катары баалады. Өзбек мигранттары Стокгольмдо мечит курган жатышат. 3 кабаттуу Швеция борборундагы имараттын баасы $500 000 чап чектелүүдө.
Эми дүйшөмбү күнү болгон Орусиянын Ставрополь аймагындагы жарылуу тууралуу баштасак, милициянын имараттарынын алдында 5 рет болгон жарылуудан байланыштуу тергөө иши башталды. Эске салсам, Орусиянын түштүгүндөгү Ставрополь шаарындагы полициялык пунктка жакын жерде жанкештилер өздөрүн жардырып жиберишкен. Маалыматтарга караганда, кол салуудан жанкештилерден тышкары каза тапкан же жаракат алган эч ким болгон жок. Айрым маалымат булактары 4 жанкештини полиция жок кылганын маалымдоодо. Ставрополь Чеченстандын борбору Грознойдон 350 чакырымдай аралыкта жайгашкан шаар. Дүйнө кабарларын улантабыз. Дүйшөмбү күнү Орусиянын Либерал-демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновскийдин эстелигин ачуу аземи болуп өттү. 3 метрлик коло скульптура Зураб Церетелинин колунан жаралган. Азем жараткан падышаны сактай көр гимни менен башталган. Жириновский өзү болсо эстелик анын саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу тургузулгандыгын билдирди. Бүгүнкү күн адамзаттын эсине эмнеси менен сакталып калат? Уялмыш болбой эле айтып коеюн, ушул азем менен, деп кошумчалады саясатчы. Кайрадан Кыргызстандагы кабарлардан ай сайын жаранды опузалап айына 25 000 сомдон алып жүргөн милиция штаттардан тышкары кызматкери кармалды. Маалыматтарга караганда, кылмыш ишин козгоо жана баңгизат салып коюу аракети менен коркутуп жүрүп баш аягы 125 000 сом алган. Аталган кызматкер кезектеги 15 000 сом алып жаткан жеринен колго түшкөн. 1-Май райондук соту кармалган кызматкерди номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Ага карата пара талап кылуу негизинде кылмыш иши козголду. Берүүбүздүн соңунда эми кызыктуу жаңылыктардан өзбек мигранттары Стокгольмдо мечит салышкан жатышат. Курула турган 3 кабат имаратка 500 000 АКШ доллары сарпталып, ал 2000 чарчы аянтты ээлери айтылууда. Мечиттен тышкары ислам маданий жыйынында билим берүүчү борбор, бала бакча, конференц-зал жана спорт зал, ошондой эле дүкөндөр жайгаштырылат. Мечит куруу демилгеси боюнча сүйлөшүүлөр дээрлик 6 жылга созулган. Курулуш иштери 25 апрелде башталып, 2 жылга созулаары пландаштырылууда. Сиздер 11 каналында кабарлар менен тааныштыңыз. Рахмат көңүл бурганыңыз үчүн. Саламатта калыңыздар.